Assalamu алейкум. Менин атым Авазбек. Өзүм Кадамжай району Чечме айылынан болом. Кече мына 31-май күнү конфликт болгон айылдан. Ошонун жараны мен Москвада көп жылдан бери Москвадайм, айылга жылда барып, мисал көрүп келип турабыз. Бул айылдын көйгөйү биз Москвада жүргөнбүз, айыл өзүбүздүн айылдык фонддун мүчөлөрү, бүт айылдык жердештерибиз, жигиттер, аялдар баарыбызды кыйнап турат азыркы учурда. Бул эми кече чыккан конфликт булактан биздин эл кой союп, Куран окутуп, түлөө кылып, тазалап, ошол эме кылчу эле жылына бир жолу. Булак негизи биздин Кыргызстандыкы, Кыргызстан чек арасында турган. Бул историяда бүт жазылып, карталарында бар. Анан ошол эрте жазда ошону тазалап коюп эме кылган убакта ошол келчи ошол өзбек кошуна айылдагылар дагы. Бирок ошол булакка жакын жашаган 10-15 адам. Жакын жериндеги 15 адам келип биздин элге кошулуп, ошол Куранын окуп, ашын жеп, эме кылып, дуасын кылып кетчи. А быйылкы жылы болгондо алар көбүрөөк келиптир. Көбүрөөк келип, анан кийин баягы арыктан бетонду бузуп, баягындай эме кылып, суу кеткен бетонду бузуп, ошонтип башташып турган. Эл барып сурайт да, эмне кылтасың, эмне үчүн болду десе, ошонтип провокация кылып, анан биздин элди ошокто турган таш-баш колуна келген нерсе менен уруп, ошондон конфликт чыгып, ошонтип көп эме болуп кетти да, булар эми провокация болуп даярданып жүргөн экен дешет. Эми бул биздин элдин требованиясы, бул булак биздики болуп келген. Ушул убакка чейин тарыхта, историясында бүт ошол биздин требование ошол эле. Ал сууду биз алардан тоскон жерибиз жок. Ичип келген иче берет. Биз ал сууну бүт баарын өзүбүзгө алып аларга бербей коюп же дагы башка кылган жерибиз болгон эмес. Мындай мунаса менен берип жүргөнбүз, ичишип жүрөт. Ошол эле требование бизге тынчтык керек эле. Булак биздики болгон. Булар попытка кылып, убагында көптөн бери мунун чыры бар, министерствого чейин кайрылып, айылдан чейин кол топтоп жазганбыз чечилбей жүрөт. Ошо бийликтен ошону биз суранганбыз да, ошону чечип берсеңер, биз эмелеп, далил факт тургандан кийин эмне кыйынчылыгы бар деген ойда болчу. Эмне үчүн элдин үнү жетпейт ошондой деп. Анан ошол конфликт чыгып, ошол конфликттен өзүңөр видео соц тармактардан көрүп атасыздар, көп нерсе жабыркады. Мына бир үйдү күйгүзүштү. Андан дагы бир үйдү атака коюп, эл кармап калды, аны күйбөдү, бирок ушул жер көп ал жердечи. Заборун талкалап, сарайын талкалап, таш мененчи бүт талкалап салышкан. 5 бала больницада жатат, жаракат алган. 5 тең больницада, рахмат ошолорго дагы. 6 автомашинаны талкалашкан. Бир машина ошол жерде жатат, алып кетилген эмес. Уже болбой калган вообще тытып. Анан башкаларына таш менен уруп, лобовойун талкалап, бир эмелерин талкалап, ошондой ушерптерди келтиришти булар. Анан бул эми алар негизинен көп эл келиптир. Мен аякта болгон жокмун, мен Москвада болгон үчүн, бирок 2000ге жакын өзбек тараптан эл келди дейт. Бул вообще антип келген эмес болчу буларчы. Булар мурда даярданып келип, уже эме кылыш болгонбу. 2000 жакын адам менин айылымдан булакка 70-80 адам барган, Куран окутуп эме кылган. Ошол эрте менен да эми бул. Андан кийин эл көбөйгөн. Биз ол 2000 адамга кантип бир кичинекей айыл эмес жетсин болуп, ошол кошуналаш айыл, шаар, ошол элдер угуп келип бизге поддержка кылып, колдоп, ошолор кармап, кичине кармап калышты. Эми булар эмне ой булакты өздөрүнө эме кылам деп аракет кылып эме кылгандар, бул вообще туура эмес да. Бул бизде далил фактылары бар, постоянно коюп берип, бетине айтып жүрөбүз. Эми ушу бийликтен суранганыбыз эле ошону тактап, биздики болду, биз аны тоскоолдугубуз жок, мейли сууну ичсе беребиз, иче берсин. Жанакындай бир иш кылганда, ошо Кыргызстан жери, бул Кыргызстан булагы, значит кыргыздардан сурап, ошонун макулдугу менен кылсын деген айылдын требованиясы да ушул нерсе. Анан жанагы дагы жазылбайбы, наркы эме Сох Кыргызстан жактан эме коридор сурап жатат деп. Бул эми биздин айыл эмес, Соктун аркы бир жагынан болчу. Бул нерсе да көптөн бери болуп жүргөн нерсе, ошо сурап эме кылып. Бул если коридор болуп берилип калса, бул Баткен облусундан уже ар жагы, Баткен, Лейлек, Сүлүктүү шаарлары булар анклап айланып кетиши да мүмкүн. Мисалы үчүн мен Кадамжай районунда туруп, областной бир нерсе кылыш үчүн, Баткен облусунан барыш үчүн если коридор берсе, значит через Өзбекстан өткөнгө туура келип калат. Бул таможня, билесиңер, ошон үчүн ушундай нерселерге жол бербегенге ошол бийликтен суранып кетет элек да. Ошо биз мына ошол Чечме айылынын Москвадагы жаштары,
аксакалдары, биз өзүбүздүн чечмен азаматтары деген фондубуз бар. Мен ошол фонддун атынан дагы мындай суранып, көйгөй мына 3-4 күндөн бери элдин баары ошол эмеден элдин кызыкчылыгы эле ошол биздин өзүбүз жер болгондон кийин биздин өзүбүзгө документ кылып, биздин өзүбүзгө тактап берсеңиз деп, бийлик дегенде ошол эле да. Андан башка биз аларга барып тийишип же башка кылып мындай конфликтке башка каршы эле болчубуз. Бизге ынтымактык эле керек. Просто өзүбүз жерибиз болуп, өзүбүздүн булагыбыз болгондон кийин ошону эле биз өзүбүзгө эме кылганга бийликтен тирейбиз. Ошол. Рахмат.